коллегаңыздар учурда жанагы мектептердеги хижаб боюнча суроо көтөрдү. Ага коомдук активисттер анын депутаттык мандатын алыш керек, дин эркиндигине баягы эркиндик болуш керек бизде мыйзам боюнча деп атат. Ушуга сиздин көз карашыңыз аябай көптөн бери көтөрүлүп кеткен маселе. Хиджабтар боюнча Ооба. бул эми биз демократиялык мамлекетте жашайбыз. Кийим кайсы динди тутунганы, кайсы жанакы улут болот, кыргыз болобу, орус болобу, өзбек болобу, кайсы динди ким кандай тутунат ал өз эрки. Ар бир жаранычы биз светтик мамлекетте жашайбыз. Бирок ошол эле учурда жанагы гос мамлекеттик учрежденияларга туура өзүнүн жанагы эгерде талап кылынбаса жанакындай дресс-код деп коет. А калган учурда мектептерге мен ойлойм аны тыюу кылыштын кереги деле жок. Эгерде бир мектептин жетекчилери ошондой чектөөлөрдү киргизип алган болсо, ал ошол жетекчилердин өзүнүн адилеттигинде. Мен ойлойм, дин деген бул эркин болуш керек. Эркин адам өзү тандаш керек. Мен кааласам допу кийип отурам. Тандадым деген бир кааласам калпак кийип отурам, кааласам хиджаб кийип алам. Эми аял киши болсом да.